Акыркы пост боюнча жаңыдан кайрылуу жасамакчымын. Кече күнү кыздын ата энеси адашып башка бир жаранда сүрөтүн жөнөтүп алышкан экен. Андыктан ал пост өчүрүлдү. Жана бул жарандын аракети Кылмыш жаза кодексинин 330-беренесине ылайык расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу боюнча кылмыш иш козголуш керек деп эсептейм. Себеп дегенде бул берененин биринчи бөлүгүндө каралган расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутууга, улуттук ар-намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттер ошого тете жарандардын диний, улуттуу же расалык таандыктыгы боюнча бөтөнчөлүгүн, артыкчылыгын же кемчиликтерин пропагандалоо, ачык же жалпыга маалымдоо каражаттарын пайдалануу, ошондой эле интернет тармактарынын жардамы менен жасалса, анын жазасы 1000ден 2000 эсептик көрсөткүчкө чейин айып салууга же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп көрсөтүлгөн. Андыктан мен дагы деле Кыргыз Республикасынын бардык укук коргоо органдарына кайрылмакчымын. Аталган жаран боюнча тийиштүү чара көрүп бериңиздер.